Энерджи саламатсызбы? Во время месячных эркек чатына бүтүрүп койсо, кызда прокладка бар болсо, кош бойлуулук болуу мүмкүнбү, но не девственница. Эгерде месячный болбосо, кош бойлуу болушу мүмкүн. Кээ бирөө ойлойт, мен девственница болсом, кыз болсом, анан ичине кирбесе, ичине бүтпөсө, девственница болсом, сыртына бүтсө, бул жыныстык катнашка кирбейт. Жок, бул жыныстык катнаш. Бул жыныстык катнаштын бир түрү, петинг деп коет. Ошол себептен силер моралдуу жактан ошо кыз эмессиңер, а бирок физикалык жактан кызсыңар. Эмне үчүн бойго бүтүп калышы мүмкүн, эгерде месячный болбосо? Анткени кыздык белгиде жырткыча бар болот. Анан кыздан кыркүйдөн түйүү же деген китебимде мен анатомияны аябай сонун түшүндүрүп бергем. Тешикчелерден сперматозоиддер тык деп кирип кетиши мүмкүн. Бирок силерде месячный экен, ошол себептен месячный убагында бойго бүтүрүү мүмкүн эмес. Месячный убагында эмне болот? Жумуртка бездерден яйцеклетка, жумурткабыз чыгат дагы, акырын трубадан барып туруп жатынга түшөм дегенде, ошол жерден тык деп чуркап барып сперматозоиддер жабышып, бирөөсү тешип кирип, анан бала пайда болот. Эгерде месячный болуп атсаңар, демек жыныстык катнаш болгон жок, сперма кирген жок, анан яйцеклетка акырын барып туруп жатынга түшөт дагы жарылат. Ошо жарылган яйцеклетка жатындын былжыр чели менен кошо сыйрылып бир сыйра түшөт, кан менен кошо. Ошон үчүн сперматозоиддер чуркап барган, даже бирөө кирип кетти дейли, бирөө эмес 5-6 10 канча болот. Кирип кетти дейли, яйцеклетка жарылган, демек бойго бүтпөйт. Мына ушундай жөнөкөй нерсе. Кыздар, бул нерсени, могу китепти окууга аябай көп билим аласыңар. Мындай суроолорду бербей каласыңар.